Атасы баласына балам үйлөнбөйсүнбү дейт экен. Баласы атакем бутка турулайын, машина алуулайын, жай кылып алайын, үй салып алайын, акчаны жыйнап алайын, карьерамды куруп алайын, жумушка орношуп алайын, анан үйлөнөм дейт экен. Атасы баласына балам акмак экенсиң сен дейт. Эмне үчүн акмак деп жатасыз? Эгер карьераңды кылып, үйүңдү салып, машинаңды алып үйлөнсөң, ал үйлөнгөн аялың сен топтоп койгон нерселердин бирисине дагы кадырына жетпейт дейт. Сен азыр үйлөнүп, үйдү, машинаны эмнени болбосун чогуу кылсаңар, пешене териңер чогуу ошол нерсе үчүн агып, ар бир нерсенин кадырына жетип жашайт аялың дейт. Чубак устаз айтат эле, 2 жаш ажыраша албай калат. Качан кыйынчылыкты чогуу көрсө, бирге көрсө. Үйдү кыйналып аялың менен чогуу бирге салсаң, бирге курсаң, кирпичини кирпичке чогуу куйсаң, сен өзүң кирпич коюп, аялың лайды алып берип, ушинтип үйдү курсаңар, ажыраша албай каласыңар. Кылган эмгегиңерди көрүп дейт эле рахматтылык чубак устаз. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бул ашык болуу менен сүйүү башка нерсе. Бүгүн жаштарыбыз кийген кийимиге, сепкен атырыга ашык болуп калып, сүйөмүн деп жүрөт. Сүйүү бул сыноо. Негизи сүйүү бул сыноо, урматтуу мусулман бир тууган. Турмушка чыныгы сүйүү никеден кийин дегени, никеден кийин чыныгы сыноолор башталат. Никеге чейин ажы кыз болуп, паркка, киного, жерге барып жүрүүнүн кажети жок, кереги жок. Никеге чейин шайтандын музыкасыга бийлебеш керек. Ырас үйлөнөмсүңбү? Ырас ойго жеттиңби? Материалдык, моралдык, руханий жактан бир адамды бактылуу кыласаң, үйлөн. Куруң жетпей орозо карма. Никеден кийин жашоо, чыныгы жашоо башталат. Үйлөндүң, аны карашың керек, кийим кече менен, тамак аш менен, жумушун кылышың керек. Уул перзенттүү болосуң, кыз перзенттүү болосуң, аларды карашың керек, аларды тамак аш менен камсыз кылышың керек. Бардыгы сенин мойнуңдагы милдет болот. Ошол учурда чыныгы сыноолор келишти баштайт. Ата-энеңди карашың керек, жубайыңды карашың керек, башканы карашың керек. Чыныгы сыноолор ошондо келет. Ошондо чыныгы сүйүү сыналат сенде. Чөжөнү күздө сынайбыз дейт го. Ошондо чыныгы сүйүүңдү көрөбүз сен. Бүгүн жазба менен, көтөрүлүү менен, шахват менен сүйөмүн деп, арам ой максаттарга жетүү үчүн күйөмүн деп, сүйөмүн деп айтып кое берет. Бирок чыныгы сыноолор келген учурда көп адамдар сынат, сүйүүсү сынат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, ойлонуш керек.